Гел чайчели теледолборунун экинчи бөлүгүнө туш болдуңуздар. Бүгүнкү биздин темабыз Айгов жана Санарип ID болуп турат. Жана Кыргызстан боюнча биз сөз түрдө экинчи бөлүгүбүздө толук маалыматты беребиз деп отурганбыз. Виртуалдуу паспорт мамлекеттик тейлөөнүн электрондук түрүндө пайдаланууда атайын шарт түзүүдү азыркы учурда Инфоком мамлекеттик ишканасынан бул дагы келип чыгууда. Бүгүнкү биздин студиябызда ушул санариптештирүүнүн сөз түрдө байланыштуу адамдарыбыз конокко келди. Бүгүнкү студияда Асель Кененбаева, техникалык маселелер боюнча Инфоком мамлекеттик ишкананын директорунун орун басары жана Искендер Молдошов, долбоордун жетекчиси. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Мага уруксат бересиз, биз жөн эле Асель эже Искендерди айтайын, Сизге биринчи мындай суроо. Айгов деген бул эмнени билдирет? Айгов сиздер билгендей, биз 2018-жылдан баштап санариптештирүү жолунда турабыз. Ошол санариптештирүү теманын алкагында биздин президентибиздин быйылкы жылы дагы санариптештирүү жана региондорду өркүндөтүү жылында ошол Айгов, ошол санариптештирүү биздин темасын улантуу проектиси да. Бул өзүндө 3 эң негизги маселени камтыйт. Бул биздин мамлекеттик кызматтарды электрондоштуруу жана ал ошолорду өнүктүрүү. Экинчи бул биздин жарандарды ошол электрондук санариптештирүү биздин кызматтар менен колдонуусу. Жана үчүнчүсү бул биздин мамлекеттин жана биздин мамлекеттик органдардын мындай концепциясы. Биздин жарандар үчүн ал деген мындай көрүнбөш керек да. Жаран кыйналып, кайсыл кызмат, кайсыл органдарга тиешелүүсүн деле баштары ооруп кереги жок. Алар бир гана ошол кызматты электрондук түрдө алуусу. Бул деген кандай десем, азыркы убакытта ар кайсы банктарда ачылып атпайбы мобилдик приложение деп. Ушу биздин банк менен ушу приложение менен колдонуп койсоңуздар болот. Бизге келбей эле коюңуз. Ошондой эле турбайбы? Бирок бүт мамлекет боюнча, Бирок бул Айгов бул биринчи биздин мамлекеттик мобилдик тиркемеси. Бүгүнкү күндө анткени бир дагы мамлекеттик органдын өзүнүн тиркемеси жок. Бул биринчи жолу иштелип чыгып атат. Бул тиркеме өзүндө бардык мамлекеттик кызматтарды камтыйт. Азыркы убакытта каяка келдиңиз? Ким менен иштешип атасыздар? Азыркы күндө биздин бул долбоор мамлекеттик Государственный комитет информационных технологий. Ошол мамлекеттик орган менен тыгыз иштешип жатабыз. Айгов долбоорунда негизи бүгүнкү күндө 3 эң негизги долбоор иштелип чыгууда. Бул электрондук порталдын, мамлекеттик порталдын мобилдик тиркемеси жана өзүн тастыктоо тиркемеси Санарип ID. Үчүнчү долбоор бул биздин электрондук документтердин цифралык түрүндө биздин жарандарга шарт түзүү. Искендер, Айгов деген эмнени түшүндүрөт? Айгов деген аты өзү. Өзүнүн аты ал эки сөздөн чыгат. Биринчи сөзү ал invisible, government, экинчиси ал I, мен дегенди англисче билдирген. Ошону түшүндүрөт. Анан invisible деген түшүнгөн ал ар бир жаран кызматтарды алганда өзү кайсы именно мамлекеттик кызмат менен иштеп атканын билгени кереги жок ал. Башкы мааниси ал өзү кызматты электрондук форматта, анан удобный форматта алган. Жеңилдетүү үчүн. Жана Санарип ID боюнча мени аябай кызыктырды. Анткени уюлдук телефонуңда өзүңдүн паспортуң жада калса ошол айдап жаткан көлүгүң дагы камтыйт экен өзүн. Жана Искендер айтыңызчы, ушул долбоордун жетекчиси катары эмне себептен ушундай жеңилдетүү пайда болду? Биринчи кезекте эң эле биринчи менин оюмча көйгөйлөрдүн бул коопсуздук болбойбу? Жок, биз коопсуздук тарабынан көп иштеп чыктык. Инфоком мамлекеттик ишканасы аппаратный программный комплекс сатып алган, сертифицированный.
ошондуктан биз дагы электрондук колтамганы колдонобуз. Коопсуздукту кармоого, анан ар бир адамдын жеке маалыматын коопсуздук сактоого. Башка эң негизги проблеманын бири ал ошол ар бир адам өзүн тастыктоо маселеси. Ошону кандай чечесиңер деп атыңар? Биз негизи буга чейин биринчи сатыбызда ошо ар кайсы мамлекет жөнүндө айтып берип атканда эстеп кеттик да, биздин эми аталарыбыз бар, апаларыбыз бар. Азыркы жада калса жөнөкөй уюлдук телефон менен колдонгонду билишпейт. Чалышат же СМС жибергиле десең, СМСиңди билбейм дейт. Мындай эле жазалычы кагаз ручка менен дейт. Ошол маселени кантип чечкен атасыңар? Кандай кылыш керек аны? Негизинен бул баягы биздин опытный пользовательдер бар да, уже жаштар бар. Алар дагы биринчилерден болуп колдонуучулар болуп биз ойлойбуз. Ошолор башташат колдонуп, анткени активный пользовательдер бар. Эми баягы колдонгонду билбейт деп эле отура берсек дагы туура эмес болот да. Анткени технологиялар өркүндөп атат, баары өсүп атат. Ошондуктан биз дагы баягы биздин продвинутый, биздин дагы жарандар бар. Алар дагы багыл ошол маселеси турат да. Эмне үчүн мен барышым керек? Мен ушундай технологиялар киргизилип атат. Башка өлкөлөрдө бүт ошондой эле өркүндөп өсүп атат. Неге бизде андай жок деп. Анан бизде бүгүн 2 миллиондон ашуун жарандарыбыздын уюлдук телефондору бар. Бара-бара алар дагы ошол кызматтарды электрондук түрдө алууга көнүшөт деген ниет бар. Анткени ал деген убакытты үнөмдөйт. Жанагындай очередтерде канча биздин жарандарда кыйналышат. Анан эгерде ошондой жеңилдетүү, кандай бир жеңилдетүү жагын байкашса, ал дагы акырындан колдонулуп, бара-бара биз дагы баягы электрондук мамлекетке өтөбүз деген ниеттебиз. Сезим кандай экен? Ооруйт бекен? Аябай. Каягын көгөрдү, берин көгөрдү же берин көгөрдү? Аябай ооруйт. Сенин жардамың менен бул нерселердин баары болгон деп айта аламын. Телекөрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, эгерде сиз дагы өзүңүздүн күнүңүздү кызыктуу өткөрүңүз келип жатса, албетте үйдө отурбай, сөзсүз түрдө чыгып, көңүлүңүздөрдү дагы ачып келсеңиздер болот. Айта кетчү нерсе, бүгүнкү биздин темабыз Санарип ID жана iGov тууралуу болуп жатат. Кыргызстанды толугу менен санариптештирүү тууралуу. Жана бүгүнкү биздин студиябызда дагы бир конокторубуз менен тааныштырып кетейин. Асель Кененбаева, техникалык маселелер боюнча Инфоком мамлекеттик ишкананын директорунун орун басары жана долбоордун жетекчиси Искендер Молдошев. Мен чындыгында ушу Санарип ID тууралуу аябай кызыгып калдым. Эмне себептен? Анткени жада калса виртуалдык паспорттун ичине айдоочулук күбөлүк, эмгек китепчеси, транспорт каражатын каттоо туурасында күбөлүк жана башка документтерди электрондук түрүндө биз баарыбыз камтый алат экенбиз. Сиздердин оюңуздар боюнча биздин калк буга даярбы? Анткени эмне себептен бул суроону берип жатам? Баарыбызга белгилүү болгондой эле транспорттук каражаттарды колдонуу үчүн Тумар аттуу электрондук ушундай бизде дагы китепчеси пайда болгон, карточкалары. Жана эмнегедир көпчүлүк адамдар мен байкашым боюнча жада калса азыркы учурда дагы колдонбой эле. Сиздердин оюңуздар боюнча виртуалдык паспортко элибиз даярбы? Асележи? Биринчи этапта биз бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүгүн иштеп чыктык. Анткени биздин ГАИ кызматкерлери бүгүнкү күндө планшеттер менен камсыздандырылган. Ошол планшеттер менен алар ошол айдоочулук күбөлүгүн тастыктоону алар өздөрү көрө алышат. Ошон үчүн баягы биздин жарандар күбөлүгүн унутуп калышат, же болбосо жоготуп алышат, же дагы бир кандай маселелер болот. Баягы өздөрү менен алып жүргөндө көп маселелер болуп калат. Биринчи ошол пилот долбоорунда биз айдоочулук күбөлүгүн көрөлүк дедик, жана транспорт свидетельствосын иштептик. Баягы биз азыр биздин долбоорлор тестовый түрдө иштелип жатат. Ошол тестовый работаларда байкасак биздин жарандар абдан ошол документтерди күтүүдө. Мен айткандай көбүнчөсүнүн уюлдук телефондору бар. Андан кошо жана айдоочулук күбөлүгүн алып кереги жок болуп калат. Аны жөн гана ГАИ кызматкерлерине көрсөтсө, алар планшет менен ал документти
документти өздөрүнүн планшеттери менен текшерип, жарандарга аны кайра, мисалы эгерде күбөлүгү жанында жок болуп калса, аны штраф төлөш керек болуп калат, же болбосо машинесин алып коюшат. Ошондой проблемалары жок болуп калат. Бирок ошол менен чогуу баягы кагаз түрүндөгү бөлүк ал дагы аны деле алып жүрсө болот. Бул цифровой документ мындай альтернативасы болуп калат да, эгерде жанында жок болуп калса, ошол замат ошону жүктөп көрсөтө алганга шарт түзүлөт. Эң сонун. Азыркы убакытта мен жакында эле мындайды кандай чечсек болот дейм да, бир аз балким түшүнбөй кеттим. Азыркы убакытта мен кетип баратып, 1 жума мурун, 2 жума мурунку ГАИге кармалып калдым. Анан ал мага кагаз түрүндө жазып берди штрафты. Айтып эле салайын, 1000 сомго жазып берип салды. Ошону мен деген барып кассага убактым жоготпой кассага барып төлөө үчүн мындай эле сиздин мобилдик приложение менен төлөп койсоң мүмкүнчүлүк болобу ошого? Кийин эле. Алардан мен эмне үчүн муну сурап атам, алардан кагазга жазат да, барып кагаз боюнча эле берет. Кагаз боюнча алар эле кармап отурат, же алар бир электрондукка киргизиш керек болуп калабы? Бул коопсуздук шаар азыркы күндө баягы камералар менен фиксация болгон гана штрафтар бизде автоматташтырылган. Аба сиз айтып жаткан кол менен жазылгандар, алар иштелип чыгууда. Ал деген жана башка штрафтар дагы өзүнө камтыйт. Жана ремень же уюлдук телефон менен иштеп сүйлөшүп бараткан болсо, аны алар жана планшетине киргизилет. Аны кагаз түрүндө жазбай, электрондук түрдө киргизип, ана сизге ошол төлөй турган кодду берет. Ана барып төлөйсүз. Буга чейин биз экөөбүз сүйлөшүп атканда, азыркы ресторан, кафелерге барганда уюлдук телефонго жазышпай, анда биздин ГАИ кызматкерлери да ошентип калат экен да. Планшетке жазат. Эң эле сонун Искендер, негизи бул долбоордо сиз канча болду иштеп атканыңыздар? Эселже сиздерде канча убакыт бар? Анан да канча убакытта ушунун баарын биз толугу менен ушу биздин Кыргызстанга киргизебиз деген ойдо? Бул суроого Искен жооп берсин, анткени ошол долбоордо ал канча жылдан бери изилдеп, анан иштеп чыгууну жакшы билет. Бул долбоордо биз 2 жылдан бери иштеп чыгып атабыз. Башка өлкөлөрдүн кантип алар ушул өзүн тастыктоону методдорун колдонгонун ушун изилдегенбиз. Ушул 2 жылдын ичинде башында концепция жасаганбыз. Андан кийин ошол 1 жылдын ичинде биз ошол именно практически мобилдик колдонууга ошо өттүк да. Анан ушул 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде ошо мобилдик тиркеменин пилотун жасаганбыз, прототип. Убакыт жетишиндүү эле болду же дагы көп нерсесин иштетиш керекпи? Же балким жанагы iPhone чыгаргандай, iPhone 5 чыгарып коюп, бирдемкеси жарабай калыптыр, эми iPhone 5s'ти чыгара алчу деп атасыздар. Убакыт айткандай болуп атат, жумуш жүрүп атат, жасап атабыз. Жакшы, убакыт ар бирибизге керек. Биз кичине тыныгып алалы, андан кийин телекөрүүчүлөр менен сөз түрдө жагымдуу маегибизди улантабыз. Бизден эч алыстабаңыздар. Биз эфирибизди улантабыз. Студиябызда айта кетели дагы бир жолу Асель Кененбаева, техникалык маселелер боюнча Инфоком мамлекеттик ишкананын директорунун ордун басары жана Искендер Молдошев, Санарип ID жана Айгов долбоорлорунун жетекчиси. Биз деген буга чейин көп маалыматтарды билип алдык, өзүбүздүн суроолорубузду албетте да берип алдык, бирок биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында мен албетте билем, бар керектүү адамдар түшүнгөн жок. Эмне жөнүндө эле сүйлөшүп атышпы булар? Же чай ичеби, же борсок жесеби, же сүйлөшөбү булар дегенде эле. Ошондуктан бизде бир аз сүрөттөрүбүз бар. Ошо сүрөт менен бир аз презентация кылып, биздин телекөрүүчүлөргө жакшыраак түшүнгөндөй кылганга аракеттенбелиби? Биздин режиссердон суранмакчыбыз, сүрөттөр бар болсо, ошолорду акырындан биздин экранга чыгара берсе, биз акырындан айтып, дагы эле бир аз итог кылалы. Анткени биздин долбоорубуз бүткөнгө канча бир аз эле убакыт калды го, 1,5 саат эле калды. Биздин телекөрүүчүлөргө жөнөкөй сөздөр менен айтып берүү үчүн кичинекей презентациябыз бар. Деги эле Санарип ID жана Айгов бул эмне, сөз түрдүү анын кандай орду бар, анын кандай кыймылдары бар, сөз түрдүү ал тууралуу жаатында дагы презентациябызды биз азыр бир нече убакыттардан кийин көргөзөбүз. Жана сөз түрдүү ал презентацияны даярдагыча мен Асель эжеге суроо бере берейин. Асель эже, эмнегедир
презентацияны көрөрүз, Даяр анан болуп кийин калыптыр. даяр болуп калыптыр. Режиссер кайда суроо презентация болуп атат. Анан биз Биринчи өздүк сүрөттү суроолорду көрсөтүп узатабыз. коесузбу, ошондон ары кете берели. Сиз биз жөнүндө айтып бере бериңиздер акырында. Мына бул жакта биздин жаңы долбоордун логотипи иштелип чыккан, iGov. Ушул стилде бардык биздин ошол 3 биздин долбоор ушул стилде жазалып жатат. Биздин функционалдык гана түрүн эмес, бүт дизайн жана колдонуучу ошол жеңил болсун деп бардык жагынан тарабынан иштелип чыккан биздин долбоорлор. Өзүңүздөр эле байкагандай эле ар жакта фондо турат уюлдук телефон жана ноутбукту кармап отургандыктан бул деген жөн эле онлайн бар, иштин баарын бүтүрүп койчу түшүндүрөт. Биздин телекөрүүчүлөр айтып кетмекчи үчүн ушундай логотип көрсөңүздөр, бул iGov, бул эмне деп ойлоп, бул кайсы чай деп койбоңуздар. Бул деген мобилдик приложениясы. Эмки сүрөттү сурайбыз биздин? Бул жакта биздин анализ көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө канча биздин жаран бар. Мисалы алсак 4 миллиондон ашык, 16 жаштан 70ге чейинки жарандар. Анын ичинен 1,5 миллион жаран бүгүнкү күндө электрондук паспорттар менен камсыздандырылган. Биздин электрондук паспортто чиптерибиз бар жана электрондук кол тамга бар. Бирок ошонун ичинен 18-жылы иштелип чыккан электрондук порталыбыз менен жана электрондук кызматтар менен болгону гана 1400 жаран колдоно алган. Ошондуктан биз аны изилдеп, эмне үчүн ошондой кыйынчылыктар жаралып атат, эмнеге ушунча жарандын ичинен биздин электрондук кызматтар менен аз гана жарандар колдоно алат деп аны деле биз мониторинг кылып турабыз. Ошондуктан бизге ошондой жеңилдетүү жагы каралган, жеңилдетүү, кандай кызматтарды биз кайра карап чыгышыбыз керек. Анткени азыркы күндө берилип аткан кызматтар алар мындай традиционный путь менен берилип жатат да. Алар биздин нормативдик документтерде абдан кыйын аларды электрондук түрдө көрсөтүү. Ошондуктан биз аларды кантип жеңилдетүү жана кандай пайдалуу сервис жана кызматтарды көрсөтө алабыз биздин жарандарга деп. Ошонун биздин электрондук порталдын электрондук мобилдик тиркемеси иштелип чыккан идеясы келген. Буюрса биз дагы ушул калктын сандары көбөйөт деп үмүттөнөбүз жана биздин режиссердон кийинки сүрөттү сурарбыз. Мына бул жакта Санарип ID долбоору көрсөтүлүп турат. Бул биздин мобилдик тиркеме жана биздин мобилдик электрондук ачкыч болуп эсептелинет. Ушул Санарип ID аркылуу биздин жарандар өзүн тастыктап, жанагы электрондук порталга доступ ала алышат. Бул ачкычы жок, алар биздин электрондук кызматтарды ала алышпайт. Анткени бул жакта өзүн тастыктап жана электрондук кол тамга менен өзүнүн кызмат алуу операцияларын тастыктап туруш керек. Бул Санарип ID биз айтканда жана электрондук ачкыч. Бул ачкыч аркылуу алар жанагы электрондук порталга кирип, өзүнүн мектепке электрондук түрдө жазылуу болуп жатат. Ошол жакта электрондук очередке турса болот, балдарын садикке жазса болот, электрондук кызматтарды алса болот. Мамлекеттик кызматтарды гана эмес, жана банкта кызматтар, жеке кызматтардагы ушул Санарип ID аркылуу кирип алса болот. Бүгүнкү күндө биздин жарандар барыш керек банктарга, жана мамлекеттик кызматтарды берүү органдарына барыш керек. Бармактан да күтүп отуруш керек өзүн тастыктап, аны толтура документтерин бериш керек. Ошондо гана аларга кызмат көрсөтүлөт. Бул болсо жеңилдеттүү. Баягы кичине кыйынчылыктарды жаратат. Бир 10-15 минут балким ошондой убакыт сарпталат. Бир жолу регистрация өтүш керек. Эгерде биздин жарандардын электрондук паспорту бар болсо, 17 жылдагы үлгүдөгү, анда алар өздөрү регистрация өтө алат. Эгерде биздин жарандардын андай электрондук паспорту жок, эски түрдөгү паспорту бар болсо, же болбосо өз алдынча регистрацияны өтө алышпаса, биздин калктык төлөө борборлоруна барса болот. Сон деп жакшы билишет жарандар. Ошол жактарга барып, аларга биздин операторлор жардам берет, регистрация өтүп, ошол Санарип ID тиркемесин жүктөп алышат.
10-15 мүнөт ошол эле катталууга эгерде убакытты сарптасак, андан кийин сөзсүз түрдө өмүр бою өзүңдүн убакытыңды дагы жеңилдетип жайрап аласың. Ооба. Бул баягы биринчи шагтар деп эметип атабыз. Андан кийин биздин кызматтар дагы көбөйтүлөт, дагы кошулат. Биз дагы биздин жарандарды бизге предложенияларын берсе, биз аларды дагы иштеп чыгып, дагы көрүп, кандай дагы пайдалуу нерселерди аларга бере алабыз. Кийинки слайд. Эмки сурат? Бул Санарип ID кантип иштейт? Муну искен түшүндүрүп берсең. Бул мобилдик тиркеме өзүнчө бул система 3 компоненттен турат. Ал биринчиси ал мобилдик тиркеме, ар бир жаран өзүнө жүктөп алат, анан колдонуп алат. Мобилдик тиркеме ар бир операцияны биздин бэкэнд жакта өтөт. Бэкэнд деген ал биздин өзүбүздүн жабык системабыз, ал үстүндө ошол бүт операциялар өтөт. Анан ар бир операция өзүнчө тастыкталган, коопсуздук текшерилген. Мен буну көргөндө жаңы кемеде элестеп кетип атам го, өзүңдүн WhatsApp-ыңды компьютердин ичинен ачкың келип атса, ушундай кылып туруудан ачып аласың да. Эми кичине окшошуп кетет, бирок ал бул өзүнчө мисалы болуп жасалган портал болчу. Ал порталга киргенде ар бир адам өзүнүн мобилдик тиркеменин QR кодду окуп же эки ключту киргизип авторизация өтүп алат. Өзүн тастыктап, анан башка интернет банкинг болобу же мамлекеттик портал болобу же ошону кирип өзүн тастыктап кызмат алууга болчу. Эң соңу Албетте колдонгудан эле жеңилдик кылбай эле өзүңүздүн ичине киргенге да жеңилдик, бүт жагынан эле жеңилдик болуп турсуз да. Эң эле сонун. Эмки слайдты сурамакчыбыз? Бул биздин электрондук кызмат порталынын мобилдик тиркемеси. Биякта көрсөтүлүп турат. Биякта твое цифровое правительство деп турат. Твое цифровое правительство дегени бул бардык мамлекеттик кызматтар ичинде иштелип чыгат. Бардык мамлекеттик органдардын кызматтары бир тиркемеде көрсөтүлөт. Ошондо биздин жарандар бул салык кызматына карайт экен же бул здравоохранение органдарына карайт экен деп кыйналбастан эле бир тиркемеден гана ошол мамлекеттик органдардын маалыматына доступ ала алышат, кызматтарын ала алышат. Мисалы, эгер алардын бир кайрылуусу болсо, ошол жактан эле кайрылуусун жазып, ошол замат ал кайрылуу ошол органга түшөт жана каралып чыгат. Анткени бүгүнкү күндө ал органдар система электронного документооборота кирип жатышат. Ошол кайрылуусун жибере алышат жана башка кызматтар жана пайдалуу сервистер көрсөтүлөт ичинен. Биздин сервистер эмнеге пайдалуу? Анткени алар алдын ала биздин жарандарды предупреждать этип турушат да. 6 айдан кийин сиздин паспортуңуздун мөөнөтү бүтөт. Барып тапшырып коюңуз да. Анткени биздин жарандар мөөнөтү бүтүп калгандан кийин гана барышат да. Паспортум бүтүп калыптыр, мен документтерди визага бере албай атам, кыйналып жатам деп. Ошондой алдын ала берүү сервистер көрсөтүлөт. Кийинки слайд. Эмки слайд? Мына биякта биздин анализ көрсөтүлгөн. 636 миң уникалдуу кайрылуулар болгон биздин порталга. Ошол порталдын иштеп жаткан биздин порталыбыз бар. Анда 33 кызмат электрондук түрдө көрсөтүлгөн. Ошол 33 кызматтын ичинен колдонуучулардын саны 85% электрондук биздин уюлдук телефондор менен киргени көрсөтүлгөн. 15% гана персоналдык компьютер менен колдонуучулар. Ошондон улам биздин электрондук порталдын мобилдик тиркемеси керек экенин жаралып чыкканда ошол анализден кийин. Анткени мобилдик тиркеме ал мындай оңоюраак жана мобилдик тиркемеден башка сайттарды ачканда алар кызыктай көрсөтүлгөн да, мындай башкача анын баарын тияка бияка бурап анан табасың. А бул атайын иштелип уже бүт удобный уже көрсөтүлгөн да. Жакшы. Эмки слайд? Бул iGov тиркемесинин интерфейси. iGov Мындай айтканда ичиндеги менюсу, ичиндеги менюсу биринчи бети. Мобилдик тиркеме менен мамлекеттик электрондук кызматтарды ыңгайлуу жолдо алса болот. Анан
ар бир кызмат үчүн биз рекомендация алып жүрөбүз. Жаңы бизде кызмат бар болуп калды, кирип көргүлө, колдонуп көргүлө деп. Бардык кызматтар жаңы жок адам кызмат алып атканда же анын паспорту эскирип баратканда биз ага эскертме жиберебиз. Ай, паспорттун түгөнүп атат, барып жасатып ал дегендей. Жакшы. Кийинки слайд. Эмки слайдты сурамакчыбыз? Биздин мобилдик тиркеме түндүк системасы менен иштейт. Мисалы, бул башка мамлекеттик ишканалар ошолордун кызматтары түндүк системасы менен бизге, биздин бэкэндке, биздин ошо система кызматтарын ачып беришет. Андан кийин биз болсо ошо мобилдик тиркемеге адамдарга кызматтарды ыңгайлатуу, анан берүүгө ошол шарт түзүп берет. Чындыгында эле башында эле биз биринчи кезекте Нургул экөөбүз салык кызматын ойлонуп жатканбыз, кайсыл түрүндө жете калса Айговтун ичинде ошол салык кызматы дагы өзүндө түзөт экен. Кийинки слайдты суранып койсок. Бул кимдин инстаграмы деген? Бул мобилдик тиркемеде санариптик документтер көрсөтүлүп турат. Бирок биякта киргизилбей калыптыр азыркы үлгүсү. Мында санарип айдоочулук күбөлүк, санарип идентификациялык картасы жана транспорттук күбөлүгү көрсөтүлөт, 3 түрү. Ошонун өзүнүн гана кандай азыр кагаз түрүндө болсо, ошондой эле анын санарип түрүндө болуп көрсөтүлгөн, биздин жарандар үчүн. Андан кийин анда дагы үстү жагында QR коду бар, уникалдуу. Ошол QR код менен башка мамлекеттик органдар ошол да маалыматты окуй алышат. Жакшы. Дагы бир слайд барбы? Мына бул жакта QR код көрсөтүлүп турат. Ылдый жагында ошол биздин айдоочулук күбөлүктүн цифралык түрү, биздин жарандар үчүн ал понятный болуш үчүн ошондой изображениясында көрсөтүп койгонбуз. Сиз айтып кеткен QR код. QR код негизи биздин эң негизгиси бул QR код. Анткени QR код аркылуу башка мамлекеттик органдар биздин жарандын маалыматын окуй алышат. Тигине көрсөтүлүп тургандай ГОБДД кызматкерлери планшет менен ошол жарандын маалыматын алышат. Бул жакта жаран өзүнүн маалыматты өзү берип турат да, өзү көрсөтөт, кызматкерлер ала алышат. Жана банктагылар, алар дагы паспортуңду кагаз түрүндө бериңиз, анан же ксерокопиясын бериңиз деп отурбастыктан, ошону мобилдик тиркемеден гана өзүнүн устройстволору менен окуп анын маалыматын алышат. Эң сонун. Мындай караганда, жөн сөз менен айтканда, коррупцияга жолду жөнүндө жаап салат турбайсыңарбы? Коррупция дегенди унутуп койсо деле болот турбайбы? Мындай кызматтар коррупциялардан дагы биздин жарандарды да жана биздин кызматкерлерди да сактайт деп ойлойм. Чындыгында, мен үчүн аябай ыңгайлуу болуп чыгат. Анткени байкасаңыздар, азыркы учурда биз сиздер менен чогуу студияда отурабыз. Ар бирөөбүздө өзүбүздүн уюлдук телефонубуз бар. Жада калса биз дагы планшет менен колдонобуз. Жана эмнегедир эшикке чыгып бара жатканда өзүңдүн паспортуңду унутасың, телефонуңду унутпайсың. Анткени бунун ичинде бардык сенин өзүңдүн дүйнөң бар деп айта аламын. Ошол себептен биринчи кезекте сиздерге ыраазычылык. Ушундай тиркемелерди ачып биздин жашообузду ыңгайлаштырып жатканыңыздарга жана сөз түрдө толугу менен сиздердин командаңарды билгим келип жатат. Анткени сиздер дагы өзүңүздөрдүн жүзү болуп толук бизге маалыматты бердиңер, бирок аркаңарда толтура кишилер иштейт да. Канча деген 1000 киши иштейсиңер, ошону айтып бергилечи. Бизде 1000 деген киши эмес, бизде бул саналуу гана таланттуу бизде балдар иштейт. Бул Айгов долбоору менен болгону гана техникалык биздин адистерди санаганда 8 гана адам иштейт ушул 3 долбоор менен. 8 эле адам ушул нерсенин баарын жасап чыгып. Ушул нерсенин баарын иштеп чыгып жатышат. 8 адам, бирок абдан таланттуу балдар. Мындан тышкары дагы чоң мамлекеттик долбоорлорду иштеп чыгышкан балдар. Ошондуктан алардын опытын карап ушундай долбоорлорго киргизгенбиз. Ошол балдар биздин өздөрүнүн квалификациясы менен, опыту менен
ушул долбоорлорду иштешүүдө. Бизде болгону кана башка дагы 70-тен ашуун долбоорлор бар мамлекеттик инфоком ишканасында. Алар менен дагы 70 долбоордун ичинде 20 кана пайыз 20 программистибиз бар. Ошол 20 программистибиздин колду менен ошол долбоорлор иштелип чыгат. Эң сонун азаматсыздар. Жана эфирибиздин аяктаганда бир нече мүнөттөр калды. Сөз түрдө сиздерден жыйынтыктоо сөздөрү Искендер. Силерди чакырган үчүн бизде рахмат, чоң ыраазычылык көрсөтөбүз. Келгенде эле мындай деле өтүп барсаңыз деле кире бергиле. Чай ичип дегенде. Да, чоң рахмат, силерге да ыраазычылык. Ушундай долбоорлорду биздин жарандарга көрсөтүп, тааныштырып, анткени биздин жарандарга дагы билбей калышат, бизде эмне иштелип чыгып атат, эмнелер бар, кандай кызматтар жеңилдетүү көрсөтүлүп жатат. Ошон үчүн дагы жарандардан көп негативтерди дагы алабыз да. Эмнеге жок, негизи иштелип жатат, балдар бар иштеп жаткандар. Ошо силердин каналдар аркылуу билип деген үмүттөбүз. Чоң рахмат силерге дагы, ыраазычылык. Негизи эле бул сезим керектүү нерсе. Анткени көптөгөн түшүнбөй атабыз, албетте. Эми окуп атканды деле түшүнчү эмес, тамганды деле билчү эмес. Эми азыр карачы, окумактан жазып деле берип атпайбызбы, туура? Ошон үчүн өнүгүш керек. Өнүксөк ушундай сиздердей кишилерди болуп турса, бизди өнүктүрүү, алдыга түртүп туруу, анан кийин момундай приложение бар, ушу менен колдон, ушу менен убактыңды сактап каласың деген адамдар болуп турса, албетте бизди башында албетте ыйлактайбыз, андан кийин өгөнүп кетебиз. Бул деген адамдар. Жана дагы жарандар азыркы учурда тесттик режиминде бул тиркемелер менен колдоно алышат, туурабы? Да, биз чакырып кетет элек биздин жарандарды тестирлөө түрүндө иштелип көрсөтүлүп жатат. Азыр активдүү ошого кошулуп, бизге кандай предложениялар бар болсо бизге жөнөтүп, биз аны сөзсүз түрдө иштеп чыгабыз. Ошондой эле Play Market'тен эле таба алабызбы? Play Market'те тестовый версиясы бар. Ошоктон эле алып, бизде ошо менен колдонуп турсак, сизге да жардам болуп турбайбы? Жакынкы күндө iOS тиркемелеринде дагы жүктөп алса болот. Эң сонун. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, сөз түрдө эгерде сизге дагы кызыктуу болуп кетсе, өзүңүз дагы тиркемелерди жүктөп алып, жада калса өз сунуштарыңыздарды дагы айтсаңыздар болот. Айта кетчү нерсе, бүгүнкү биздин студиябызда Асель Кененбаева, техникалык маселелер боюнча Инфоком мамлекеттик ишкананын директорунун орун басары жана долбоордун жетекчиси Искендер Молдошов келип бизге жагымдуу маек куруп кетти. Мен урматтуу телекөрүүчүлөргө айтып кетмекчимин, мага бул кереги жок. Жогай, бул эле жашайм дегендер болбосун, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анткени колдонуңуздар, бунун баары керек, кийин кеч болуп калат түшүнбөй калсаңыздар. Ошондуктан колдонуп, өнүгүп, өсүп туралы. Кел чай ичели долбоору болду. Кайрадан амандашканча сак саламат болуңуздар.